Ушундай адамдын ийнеси болуп калганга мен сыймыктанам чындыгында. Өтө кичпейлүү, сүйлөшүп турсаң деле демелип калат элең, анын айткан акылдарын эчим айтпайт. Эмгекчилдиги. Партада окуп жүрүп, мектепти аяктап анан окуу жайга кеткен. Игерген булар азгыдай эмес, калың күчтүү булар. Ошондо ошого отуруп жүрүшкөндө экекиден отурушкан. Кыргызстандын биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун үйү Ош облусунун Ноокат районунун Көкбел айылында жайгашкан. Бул үйдүн коломтосун өчүрбөй жаккан Исановдун эң кичүү бир тууган иниси. Ал агасынын кайталангыс мүнөзүн мектепте үлгүлүү окуучу катары оозго алынганын эстеп өттү. Эми мен кичинемден эле агам менен бирге чоңойдум. Агамдын эми өзгөчөлүгү өтө кичпейил, эмгекчил, адамгерчиликтүү, анан сабакта окуп аткан немелерин айтсаң өтө неме да. Жакшы окуган, өтө зээндүү, боорукер адам болгон. Ошонун окуп жүрүп бүтүп кетти, Москвага окууга кеткен да. Кетип ошо окуп жүрүп ошо каникулдарга чыкканда келип, үйлөргө келип, эми бул жерим толуу жер да. Чөп чаронда болот эле, ошолорго жардам берип, бүтүрүшүп анан кайтып кетер эле да. Саясатчынын бир тууган иниси Абдырашид Исанов агасы менен сыймыктанаарын айтат. Эл журт улуу инсандын иниси деп сый-урмат көрсөтүп, ызаттап да турушат. Ал агасына Куран багыштап, эстеп турууну адатка айланткан. Окуп жүргөндө мен эми одан кичинемин да, 8 жаш кичүүмүн. Бир мындай жерден эме болчу эле. 200 неме кагылып турат эле да. Анын үстүндө бир жагач коюлган, ошол жерде мен боюм жетпейт эле. Китептер ошол жерде турат эле да. Кайсы малда окуйт, кайсы малда коет, төкүштү окуйт деши эле да. Ушу мектептен эле билим алып келе эле дейм да. Ушунчалык илимдүү эле да. Бөлмөлөрдү бөлбөйт эле, отурганда отуруп, сүйлөшкөндө сүйлөшүп, атын ээси менен сүйлөшкөндө, эл менен сүйлөшкөндө, кысасы кичпейт эле да, айттымга жана. Onu менен сүйлөшүп отурсаң, дем алып эле калат элең да. Ошондой адамдар эми дагы жаралса дейм да. Ошондой билимдүү адамдар имкан эле болот дейм да. Канча Кыргызстанга канча иштерди кылды, кандай кылды. 47 жашынан 48 жашка аз эле жашады да. 7-ноябрдан 29-на чейин чыкканча эмес да. Көп иштерди кылат эле да. Премьер болуп эле бир жылга жеткен жок да. 9 ай эле иштеди. Исановдор 6 бир тууган болсо, алардын ичинен жалгыз гана Насирден жогорку билимге ээ болгон. Айылдагы мектепти аяктаган соң Москвадагы Куйбышев атындагы инженердик курулуш институтуна окуган. Мекенине кайтып келген жаш адис Ош шаар курулуш ишканасында башкы инженер, башкы технолог болуп эмгек жолун баштаган. Ал Кыргызстандын премьер-министрлигине чейин жеткен. Кыйын кезеңде өлкөнүн базар экономикасы боюнча концепциясын иштеп чыгып, мамлекеттин демократиялык жол менен кетүүсүнө өз салымын кошкон. Эми ошол кишинин акамын бүткөрүп алып алган иштерин балдары, кыздары, өзүдөн чыккан жаштар ушу аткарат деп ойлойм да. Ушундай жаштар көп чыкса, элибизден, кыздарыбыздан, балдарыбыздан, элибизге кызмат кыла турган балдар, кыздар болса жакшы болот. Насирдин Исановдун бирге окуган классташы Рахман Карабаев ал бала кезинен зээндүү, жөндөмдүү экенин айтат. Ал жөрө жолдошторуна бийик кызмат абалына карабастан кемдүү мамиле жасаганын белгилеп өттү. Анын чынчылдыгы, калыстыгы эл журтка кызмат кылсам деген ак тилеги кыска өмүрүндө аткара алган улуулугу менен элдин эсинде калды. Насирдин достору көбөйдү. Анткени муну билимден көрүнгөн адамдар буга тән берип, ушуга ыктаганды жакшы көрчү эле билем. Эми сылыктыгы ошол эле бойдон калды. Үй бүлөдө да ошондой. Бирөө катып айтпайт эле. Анан бул ишке аябай берилген эле. Үйүнө барып калсак, Насирдин үйүнө барып калсак, түнкү саат 11, кээде 11:30га чейин келбейт эле. Мына иш бүтпөй калды, ал бүтпөй калды деп. Саясатчы айылынан Бүзийнат аттуу кызга баш кошуп, 2 уул 1 кызды тарбиялап өстүргөн. Балдары учурда Борбор калаада турушат. Исанов каза болгондон кийин айылдагы мектепке аты берилип, тарых музейи уюшулган. Бул жерге мамлекеттик ишмерге тиешелүү иш кагаздар, сүрөттөр, кийимдери, белектери, колдонгон буюмдары коюлган. Үй бүлөсүнүн бурчу да уюшулган. Идиш аяктары, чайник, кашык, тарелкалар, ушуларды колдонуп жүргөн да. Мыналарда өзү колдонуп жүргөн, мына папкасы, мына айтканга строй өзү строитель да, чисти курулушчу да, архитектор да. Ошол мына
инструменттер иштетип жүргөн. Көрдүңбү? Мына жыгачтарды кыра турган, мына бетондорду мында агылтырып негип шаша турган. Мына кийип жүргөн костюму. Ошо турат. Мына отурган партасы. Белгилей кетсе, Кыргызстандын туңгуч өкмөт башчысы Насирдин Исанов жол кырсыгына учурап, 48 жаш курагында каза тапкан. Көп жылдар бою курулуш тармагын жетектеп, кийин мамлекеттик жана партиялык кызматтарда иштеген. Мамлекеттик коомдук ишмер, экономика илимдеринин кандидаты даражасына татыган. СССРдин инженердик академиясынын академиги болгон. Жасаган эмгектери үчүн эмгек кызыл туу ардак белгиси ордендери менен сыйланган. Алмагүл Эркебай кызы, Эркенбай Бакиров, Нукат району.